Билим берүү жана илим министрлиги жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтер 2024-жылдын 28-июнунда тапшырыла тургандыгын маалымдайт. Тагыраагы 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнө негизги жалпы билими жөнүндөгү көйлүктөр 28-июнда саат 9:00, 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө орто жалпы билими жөнүндө аттестаттар 11:00 тапшырылат. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, 11-класстын 76.244 бүтүрүүчүсү жана 9-класстын 127.176 бүтүрүүчүсү мамлекеттик үлгүдөгү документтерин электрондук жана кагаз түрүндө алышат. Бул системанын негизги өзгөчөлүгү бүтүрүүчүлөрдүн документтери түндүк сервисинин базасында сакталат. Учурда Билим берүү жана илим министрлигине караштуу санариптик билим берүү борбору мамлекеттик мекемеси негиздеген күбөлүк платформасы иштеп жатат. Бул платформада бүтүрүүчүлөрдүн аты жөнү түндүк сервисинен алынат. Башкача айтканда, бүтүрүүчүнүн жеке идентификациялык номерин тергенде автоматтык түрдө бүтүрүүчүнүн паспортундагы аты жөнү системага түшөт. Эгерде бүтүрүүчү аттестатын же күбөлүгүн жоготуп алса, дубликатын алуу үчүн убара болбойт. Порталдан аттестат күбөлүктүн дубликатын чыгарып алса болот. Ош шаарында 5 мектептин курулушу жүрүп жатат. Алардын баары республикалык казынадан каржыланууда. Шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча, курулуп жаткан билим уяларынын бири жаңы окуу жылына бүтүп пайдаланууга берилет. Ал калаанын четиндеги Алай бир жаңы конушундагы 275 орундуу мектеп. Анын курулушу 2015-жылдын соңунда башталган. 9 жылдан бери токтоп турган билим уясынын курулушу жаз айларында кайра жанданып, бүгүнкү күнгө карата 60% бүтүп калды. Башкача айтканда, 2 кабаттуу мектептин шубак иштери бүтүп, полу кагылып, каналардын эшиктери коюлуп, жылытуу түтүктөрү орнотулган. Азыр биз 2 айдын ичинде ошо бүт терезелерди койдук, эшиктерди коюп атабыз. Кайсы жерде такта пол аралган жерин такта полун кагып атабыз. Беркинде керамогранит коюлган жерден керамогранитин коюп атабыз. Баягындай азыр биз зданиянын ичинде полный эле водомусорный краска бере турган гана иштер калды, краскалар калды. Мына пол беркилер бүтөт эми акырындык мененчи. Учурда аталган билим уянын ичиндеги курулуш иштери менен кошо сырткы короосун оңдоо жумуштары жүрүп жатат. Айланасы тосулуп, эшик алды асфальтталып жашылдандырылат. Курулушчулардын айтымында, мектептин спорт залы ачык жана жабык типтүү болуп курулат. Жалпы сметалык баасы 36 миллион сомду түзүп, республикалык казынадан каржыланууда. Канчалык тез бүтсө, бизге ошончолук жакшы. Мен бир кызымды көтөрүп, кичинекейим анан баламы жетелеп күндө барам да, күндө өзүм алып барам. Өтө кыйынчылык көп болот. Бул арада калаанын четиндеги жаңы конушта курулуп жаткан билим ордосун жергиликтүүлөр 10 жылга жакын убакыттан бери чыдамсыздык менен күтүп келишет. Анткени аймакта мектеп жок болгондуктан окуучулар чакырымдап жөө басып, алыска каттап окуп кыйынчылык көрүп келишүүдө. Ал эми 2 мектептин курулуш иштери 2015-жылы жана 2016-жылдары башталып, ошол эле кезде кайра токтоп калган. Быйылкы жылы Ош шаарынын мэри Бактыбек Жеңишбековичтин демилгеси менен кайрадан ошол 2 мектептин курулуш иштери башталып, могу сырткары 4 мектеп, ошол Айни, Алмалыкта, Мейиркана жана Терешкова мектептери эңки жылга бүтүргөнгө аракетиндебиз. Курулушу жүрүп жаткан дагы бир билим ордосу 700 окуучуга ылайыкташкан Терешкова атындагы мектеп-интернаты. 500 орундуу жатаканасы менен кошо заманбап болуп курулууда. Бул билим уясында курулуш тынымы жок уланып, учурда 60%га аяктап калды. Жылдын соңунда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин чечими менен Билим берүү жана илим министрлигинин алдында сертификация жана валидация борбору түзүлгөн. Борбор баалоо, сертификация өткөрүүдөгү бардык процессти жөнгө салып, кызыктар тараптар, жумуш берүүчүлөр, бизнес ассоциациялар, соода өнөр жай палатасы, эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги менен тыгыз байланышты камсыз кылат. Сертификаттардын дагы баасы ушул баягы кесиптерге жараша болот да. Кесиптерге жараша 6000ден жогору кетиши мүмкүн. Себеп дегенде баягы сырьёну ушул
кандидаттын талапкердин эсебинен алынат. Эң жөнөкөйлөтүлгөн формада бүгүн байгыл жарандар үчүн шарттарды түзүп атат. Мамлекет дагы ушул биздин борбор тараптан эң биринчиден ушул жарандарыбыздын өзүн тастыктаган паспортунун көчүрмөсү, бир даана сүрөт, анан эгерде байгыл сертификаты, дипломдор болсо, бул албетте байгыл кубандырат, приветствуется, но эгер жок болсо, анда анан портфолионун ичинде дагы өзүнүн байгыл өз колу менен жасалган фото же видео доказательствосы болуш керек да. Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжинде шыбакчы кесиби боюнча валидациялоо ишке ашырылды. Иш-чарага билим берүү жана эл министринин орун басары Расул Абазбек уулу, борбордун өкүлдөрү, иш берүүчүлөр, көз карандысыз байкоочулар катышты. Системаны борбор эки багытта жумуш алып барат. Биринчиси окууну бүтүп, анан сертификат алып тастай турган адамдарга өз алдынча баягы көз карандысыз адистердин жардамы менен сертификация өткөрөт. Биз бүгүн мына шыбакчылар боюнча валидация өткөрүп атабыз. Мына бүгүн жерде көрдүңүздөр, 11 талапкер келди. Алар буга чейин деле ушул шыбакчылык менен алек болуп келишкен өмүр бою эле, бирок колдорунда документ жок. Бүгүн алар курулушта иштешет. Курулушта иштегени менен колунда мен башында айткандай документи жок. Демек айлык маянасы алар өзү каалагандан азыраак, өздөрүнүн чеберчилигине тете болгон, татыктуу болгон айлык маянасын ала алышпайт. Ошондуктан биз бүгүн валидациядан өткөрсөк, колдоруна күбөлүк алса, биздин борбордун күбөлүгүн алса, мамлекеттик үлгүдөгү алардын айлык маянасына таасирин тийгизет, жумушту тандап иштегенге бир алардын мүмкүнчүлүгү болот. Мына ушул жумуштун баарын мен баса белгилеп айта кетишим керек. Өлкө жетекчилигинин, мына билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы мына жумушка келгиле, жумуш орундары көп деп айтып атат, түрдүү ишканалар ачылып жатат. Ошол ишканаларга баргандагы квалификациясы жогору болгон жарандар барышы кажет. Шыбакчылык кесипте өз алдынча үйрөнүп, бир топ жылдан бери иштеп жүргөн, бирок окубагандыктан билими тууралуу документи жок болгон 11 шыбакчынын көндүмдөрүн атайын түзүлгөн комиссия сынады. Комиссиянын курамы иш берүүчүлөр жана дасыккан устаттардан куралган. Өзүбүздүн документтерибизди тапшырып, бул колледж, архитектурный колледждин келишими менен биз азыр сертификат алганга атай келген комиссияларга биз штукатуркаларды көргөзүп, кладканы көргөзүп, стяжканы көргөзүп, өзүбүздүн жөндөмүбүздү көргөзүп жатабыз. Ушул боюнча биз сертификат алабыз. Сертификат алып, дагы келечекте балдарыбызга билим берүүгө дагы аракет кылабыз, Кудай буйрса. Валидациялоо жана сертификациялоо кесиптик билими жок, бирок жетишээрлик көндүмдөрү бар жарандарга чет өлкөдө же Кыргызстанда жумушка орношууда же иш ордун которгондо керек боло турган сертификат алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мындан ары каалоочулар ашпозчу, ширетүүчү, тигүүчү, электрик, шыбакчы жана башка жумушчу кесиптер боюнча билген ишин практика жүзүндө көргөзүп, ал кесиптин сертификатын ала алат. Валидациялоо билим берүү жана Элим министрлигине караган өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунун базасында жүргүзүлөт. Махабат Шакирова, Бекболот Тогдурбеков, билим жаңылыктары. Билим берүү жана Илим министрлиги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасындагы республикалык компетенция борборунда 2024 жылдын мыкты мектеп ашпозчусу сынагынын тандоо туру башталды. Бүгүнкү сынактын катышуучулары жалпы Чүй облусундагы мектеп ашпозчулары. Эң негизгиси сынактын максаты бул балдарга жасалып жаткан тамак аштардын технологиялары, жаңы иш менен камсыздоо. Мисалы үчүн жылдан жылга технологияларды алмашып атат, тамактардын пайдалуу жана пайдасыздыгын эске алуу менен ошондой эле ушул учурда балдарга жакшы тамактарды даярдап берүү боюнча бул ашпозчулар бири-бири менен күч сынашып атышат. Бул жерде Чүй областы боюнча ашпозчулар чакырылган. Ушулардын ичинен эң мыктысы тандалып, жарым финалдан кийин финалга чыгышат. Ушул эле сынак 20-июндан 17-июлга чейин 7 облустун мектеп ашканаларында өткөрүлөт. Катышуучулар 15 адамдан турган топтордо Кыргызстандагы мектеп тамак ашы үчүн рецепттер китебинен 2ден тамак даярдашат. Другие задания, например, на юге мы даем
конечно, мы не можем им дать плов или шавля, они это в этом очень хорошо. Быйыл сынакка катышууга 194 талапкер арыз берген. Алардын баары өз каалоосу менен катышып жатышат. Ашпозчулардын айтымында сынактын максаты жеңүү эмес, эң негизгиси өз кемчиликтерин байкап, тажрыйба алмашуу. Бул деген сынакта билбегендерибизди бүгүн минустарыбызды көрөбүз. Сыноо да бул эми. Биз буга чейин конкурстарга катышып көрдүңүз беле? Буга чейин конкурстарга катышкан да. Андан кийин мен балдарымды жакшы көргөндө 50 жашымда пенсияга чыгып бери 16 жылдан бери үйлөнүп өткөрүп келейин деп келейин деп катышып келейин деп келдим. Жеңемби жеңбейм деп Конкурс билим берүү жана илим министрлиги, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана Россиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте уюштурулган. Ноябрь айында болот, ошо финал этабында жеңүүчүлөр биринчи орунга 50 000 сомго сертификат берилет, экинчи орунга 30 000 сертификат берилет, үчүнчү орунга 20 000 сомго сертификат берилет. Ошо башка катышкандар дагы белексиз кетпейт, баарына белек катары биз беребиз. Конкурстун өзү максаты бул мектеп ашпозчуларын мотивациялоо, алардын креативдүү жана таланттуу ашпозчулардын табуу. Үчүнчү бул алар мектептин окуучуларга мындай даамдуу, рационалдуу жана пайдалуу тамакты жасоого дагы бир сынак болуп карасак болот да. Белгилей кетсек, мыкты мектеп ашпозчусу сынагы биринчи жолу 2019 жылдын ноябрь айында өткөрүлгөн. Жыл сайын өтүүчү бул конкурс Кыргызстандын бардык аймактарынан мыкты мектеп ашпозчуларынын башын бириктирет. Быйыл сынактын финалы ноябрь айында өтмөкчү. Мало суп. Кандай мало шавля? Махабат Шакирова, Абсамат Төлөсбеков, билим жаңылыктары.